Ең негізгі мәселе президент өз алдымызға қойған 3 чоң мәселені алдымызға қойды эле. Биринчиси бұл мамлекетибиздин чегара маселелерин чечүү. Биз муну силер менен кошо чечтик, бүтүрдүк. Экинчиси мамлекетибиздеги ошол уюшкан кылмыштуулук топторго, айрыкча ушуларга карата, бандиттерге, ушуларга карата аягусуз күрөштү ачышыбыз керек эле. Буларды биз толук бойдон мамлекетибизди жоюшубуз керек эле. Биз ушуга жетиштик. Азыркы күндө ушул биздин тегерегибиздеги мамлекеттердин арасынан айрыкча мурдагы союз малдагы мамлекеттердин арасынан бир гана Кыргызстанда биз ачык айкын мындай жарыялап кылып айта алабыз. Биздин мамлекетибизде уюшкан кылмыштуулук топ жок. Конечно, мыйзам бузуучулуктар болот, хулиганчылыктар болот, анча-мынча жанагыдай оор кылмыштар дагы болуп турат. Бирок негизинен уюшкан кылмыштуулук топ. Булар кимдер эле? Булар мамлекеттин саясатына аралашкан, мамлекеттин экономикасына чоң зыян келтирген, мамлекеттик бизнес структураларды контролдоп турган атайын ушундай уюшкан кылмыштуулук топ болчу. Булар жөн эле бандиттер эмес эле. Булар жөн эле бирөөнү коркутуп үркүткөн же болбосо убактылуу гана тоноп кеткен адамдар эмес эле. Булар атайын уюшулган, атайын мамлекеттик системаны кыйраткан ушундай топ болчу. Биз булардын мындай айтканда түбүнө жеттик, сиздер менен кошо. Мыйзам чегинде биз аларга чараларды көрдүк. Азыркы убакта биз бардыгына дагы бир жолу баса белгилеп айтайын, ачыктан ачык, айкын бардыгына жарыялап кыла алабыз. Бизде уюшкан кылмыштуулук топ жок деп. Мына ошондон бери, акыркы 2 жылдан бери, мына айрыкча акыркы 1 жылда, мына 23-жылдан бери мамлекетибизге келген инвестиция өтө көбөйдү. Мамлекетибиздин экономикалык шарты жакшырды. Бизнесмендер, ошол мамлекет иштеген адамдар бардыгы коркпостон өздөрүнүн пешенетери менен таап иштеп калышты. Ушуларга шарт түзүлдү. Мен силерге бир мисал айтайын, ушул боюнча мына милиция кызматкерлеринин ар биринин ушул жумуштар менен мындай ар дайым сталкиваться этип жүрөсүңөр. Бул бир мисал. Мына ошол эле биздеги жанагы так называемый вор в законе. Камчы Көлбаев боюнча. Акыркы маалда президент өзү эле айтты. Алда чакырып айткан, ал кишиге да ошол Көлбаевге айткан, Матраимовго айткан, токтоткула депчи. Кылмыштуу ишиңерди токтоткула. Токтобосоңор биз чараны колдонобуз. Дегенде алар ой биз болду бүтүрдүк, эч нерсе кылбайбыз деп жүрүшүп кайрадан күчөп кетишти. Акыркы маалда мына мен силерге бир мисал айтып берейин. Биздин бир министр ыйлап келди магачы. Ыйлап келди. Эмне болду? Кече дейт, олтурсам телефонума жанагы бир мындай видеозвонок келип калды дейт. Видеозвонок келсе туугандарбы, жабашкаларбы деп баса калсам эле дейт. Ар жагында Көлбаев турат дейт. Көлбаев туруп эле сразу айтты дейт. Ушу моно жумуштарды бүтүрбөй турган болсо, эртеңден баштап азабын тартасың. Ыйлап келди мага мына мен өзүмө. Так. Анан мен айттым, мен кетем, айгызын азыр жазам деп. Жок, токто, кетпейсиң. Мен сага жооп берем, кетпейсиң, иштейсиң. Деп аны алып калып, анан кийин чара көрүүгө милдеттүү болдук да бизчи. Алар кимдер депутат болуш керек, кайсы партиялар өтүш керек, ким парламентке барыш керек, ким кайсы шаарга мэр болуш керек, ошондон бери чечип калышкан да. Мына ачык эле айтыш керек, милицияда көп жылдар бери иштеп кеткен балдар бар. Милицияларды тимеле тоготпой эле калышкан. Гаилерди такыр тоготпой калышкан. Ал эле эмес, гаилерди эле эмес. Мына конторада отуруп, ушулар менен тынымсыз иштеп аткан коопсуздук кызматкерлерин тоготпой калышкан. Көпчүлүгүн өздөрүнө буруп алышкан. Так, көпчүлүгү ушу биздин конторага да кирип кетишкен. Мен канчадан бул жерди тазаладым. Күнү-түнү иштеп отуруп. Так. Милицияга канчасы кирип кетишкен бардыгы. Жакын жолоп, жанына барып сүйлөй алышпай калган. Биздин генералыбыз деген кыйындарыбыздын бардыгы. Ошого сүйлөй албай калышкан. Ушундай оор акыбалда калып кеткен биздин мамлекет. Урматтуу туугандар. Мына ошондон Кудай буйрса биз чыктык. Эми негизги маселе, президентибиздин алдыбызга койгон негизги маселе коррупция менен күрөшүү. Коррупция менен күрөшөбүз, жана аны аягына чыгарабыз. Көпчүлүгү баягы биз ОПГ менен күрөшөбүз, биз буларды тартипке тартабыз десек,
Ошол маалда менин үстүмөн көбү күлүшкөн. Жаак айта берет туруп, кайдан эми ой Көлбаевка жеткичекти, анын бандиттер жок кылып жакты, өздөрү жок болуп кетет деп. Күлүшкөн үстүбүздөн. Мына азыр ситуацияны көрдүңөр өзгөрдү. Коррупцияга да ушинтип күлүп атышат. Азыр да канча күлгөндөрү бар. Буга чейин күлгөндөр азыр унчукпай калышты. Коррупция менен күрөшөбүз, ай коррупция менен күрөшө албайсың, коррупция сени жеп жок кылат депчи. Жок. Биз коррупцияны да мыйзамдын чегинде өз ордуна коебуз. Коррупция деген мамлекетибизде болбош керек. А коррупция болбош үчүн биз мына кызматкерлерге жакшы мамиле кылышыбыз керек. Кызматкерлердин жашоо шартын, айлык акыларын, жана башкаларын жасап беришибиз керек. Biz аны түшүнөбүз, толук жоопкерчиликти сезебиз.